Assalamu alaikum, Kırgız elim amansızdarбы? Bugün 5 fevral 2026 жыл Баткен обласының Карабак айылындагы келиндердин мына Жөлөкпул боюнча ушул күнгө чейин көйгөйлөрү өтө көп жаралууда. Азыркы учурда баласы 18 жаштан ашкандан кийин миграцияга келип катталсын деп Жөлөкпулдарны токтотуп коюп атат. Бул токтотуп койгону туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул 18 жашка толгон балдар шаарга барганы менен шаарда туруктуу жумушу жок. Ал акча тапса дагы өзүнүн тамак аштан жана өзүнүн кийим кечесинен артпайт азыркы жаштардын. Себеби Кыргызстанда жаштарга туруктуу иш жок. Москвага барып иштегендер дагы азыр заманга жараша Москвадагы иштер дагы жакшы болбой калды. Ошого президентибизге жана Камчыбек Ташиевке бул келиндер азыр түз эле байланышабыз деп сиздерге кайрылып турат. Мана азыркы учурда Карабак айылынын тургуну Мусаева Тургунайдын өзүнүн көйгөйүн айтып кетсин президентибизге. Урматтуу Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, сиздерден суранам. Бизге окшогон үлүшү жоктор. Эки жактан келин болуп келгендер. Келип мана шу Кыргызстанда 5-6 балалуу болуп жашап атабыз. Азыркы күндө Карабак айылында. Шу үлүшүбүз жок деп мана шу немебизди, пасоябызды кыркып таштап ататтар. Миграцияга катталгыла деп. Миграцияга ар 2 айда катталат экенбиз. Ар 2 айда катталып жүрүп, мана шу канча жыл жашаган болсок, ушунча жылдан бери катталып келип жатабыз. Эми 18ге толгон балдарыбызды дагы катталсын деп шаарда болсо дагы ол өзүгө эч немеси жетишпейт экен, өзүгө иштеген, эч канча энди немеси жок да, үй бүлөгө кирешеси жок. Ошондуктан сиздерге кайрылам. Анан бизге окшогон эки жактан келген келиндер, ондон 95-жылдан бияга тийбеген үлүшү жоктор келиндер, балдарга ушинтип кара беришиңиздерди суранабыз сиздерден. Сен Тургунай, Жөлөкпулуң токтоп калганга канча ай болду? Азыр энди мана шу февралдан деп токтолот. Токтолуп, мана энди дагы кайтадан улантып тапшырышка мүмкүнчүлүгүм болбой калды да. Мен ошондуктан сиздерди улантып беришиңиздерди дагы суранам. Ошол энди сен Жөлөкпул чыгарылбай калганы бул 18 жаштагы балаң азыркы учурда шаарда. Бирок шаарда иштеп сага киреше кирип турат деген себеби менен сеникин токтотуп койду. Миграцияга катталсын, же болбосо катталбаса Жөлөкпул чыкпайт деген. Чыкпайт. Ошондуктан сиздерге ушундай көйгөйдү дагы чечип беришиңиздерди суранабыз.